Аялды сыгылышына, кайгырышына эң чоң себепчи боло турган бул жалкоо эркек. Аял кишини тойгозуп коет, жашоодон чарчатып коет. Бул ким? Бул жалкоо эркек. Эркек кишинин аракети болсо, өжөрлүгү болсо, тынымсыз мээнет кылып, бирок табышы начар, акчасы, результаты жакшы эмес, бирок тынымсыз эмгек кылып атабы? Аял киши акмак эмес, анын алдынан эч качан кетип калбайт, таштап кетпейт. Качан аракетти көрбөсө, тынымсыз жалкоолук, тынымсыз өзүнүн жашоосу, тынымсыз арак, тынымсыз кайф жашоосуна кирип алып чыкпай кое турган болсо, ошол учурда аял дароо кетпейт, чарчашты баштайт. Топтолуп барып бир жарылат. Айтайын дегеним, аракет токтотпошубуз керек эркектер. Көпчүлүк учурда байкасаңыз, акча жетишпестиктен, продукта жетишпестиктен, кийим кеченин айынан, ушул материалдык жактардан көпчүлүк кызычуулар келип чыгат. Айрыкча семья маселесинде жетишпестиктин айынан көпчүлүк учурда ызычуу чыгат. Ажырашкандар эрим бакпайт, эрим жалкоо. Ажырашкандын себебин сурайсың. Эрим ушундай. Эмгек кылбайт. Аял киши үчүн жеңил. Эркек кишинин тапканын келип жеп отура берет.